Assalamu alaikum dostlar. Kayradan sizler менен Келдибек Атайбеков. Бүгүнкү биздин берүүбүздө барыбызга керек болгон чыныгы эркектердин сүймөнчүлүгү болгон кол, бицепс өткөндө болгон. Бирок бүгүнкү берүүбүздө биз трицепс, колдун артын беребиз. Көптөгөн жаштарыбыз кандай алып чыгарса болот, үй шартында жана ошондой эле залга барганда жасаганды билбей жатабыз. Туура техникасын жана ошондой эле өстүрүү жолдору кандай деп суроо калтырыптыр биздин берүүлөрдө. Бүгүн ушул силердин сурооңорго жооп болсун деп колдун арткы бөлүгү, колдун арткы бөлүгү трицепс ушуга жасаганды көргөзүп бермекчибиз. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басып жана ошондой эле керектүү комментарийди таштасыңар. Биз дайым жооп бергенге ушул жердебиз. Достор, бардыгыбызга белгилүү болгондой эле бул базовый көнүгүүлөрдүн бири болуп, французский жим деп айтылат. Бардыгыбыз ушундай ири штангалар болот, же болбосо түз деле штангалар бар. Ошонун бул аралыктан, кыска аралыктан кармайбыз. Кийинкиси жатасыңар. Эң башкысы кичинекей эле вес, өтө көп вестин кереги жок, салмактын кереги жок. Туура жасаш керек биринчи. Карагыла түз, чыканакты момент талтайтып алып жасабайбыз, түз. Ол авалга чейин келиш керек мынакей. Үйдө чыгарганда жай, түз кылабыз. Жай чекебизге чейин алып келебиз. Дем алганыбыз туура болсун. Жай артта. Бул биринчи көнүгүү. Ол артык мен азыр шишит алып болчу. Сюрприздер күтүп атат. Ар бирибиздин үйүбүздө жыгач болобу, темир болобу, ушул жасалган ушундай сыяктуу болбосо деле, мисалы түз менен деле жасасаңар болот. Ири болбосо деле түз менен деле жасасак болот. 10дон 4 ири. Эң башкысы колду орто албаган. Оор көтөрүүнүн кажети жок да бу жерде. Колдун арты кабат. Оор көтөрүүнүн кажети жок. Эң башкысы кичинекей вес менен туура багытта шашпай, колунда чыканак аябай көп, чыканак травмага келип калышы ыктымал достор. Травмага алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн абайлаш керек. Аз салмак менен эле сезип жасасаңар жакшы болот. Мынакей кийинки көнүгүүбүз. Үйдөн жазсак да болот. Гантелдерден бир пара эмеси 2 гантель алып аласыңар. Ошонун бирөөсү эле бизге сонун жардамга келет да, мынакей достор. Гантель алабыз. Бул жерде 22 килограмм. Бул бизге биринчи подход. Мында кармаш керек, кармагалы. Түз кармашыбыз керек. Чыканак түз турат. Колдун артка кетти, мынакей. Артка кетти. Медленно коюп берип жасайбыз. Акырын. Абайлап жасаш керек мына жасап атканда. Колдаттык менен. Мында деле 10дон 4 жол жасаңар. Эң сонун ощущение. Мощный. Азыр биз дагы бир колго жакшы памп бериш үчүн, аябай шишиш үчүн азыр чоң салмак менен иштегенге туура келет. Себеп дегенде бул азыр кичинекей эле бес. Бизге 40 килограммдык салмак жардам берди. Вот это поворот! Бирмешөө бун бул. Смотрите, ваша честь, это второй сорт, это... Көптөр таң калып каласың. Мынакей бирмешөө 50 килограммдык унду бир колдо эле көтөрүп атасыңар өзү. Эмне кылабыз эми? Жумуш ушундай экен да. Давай. Бакыр өкүрүп коелу жер. Бакып бер, бастырып салбаңмы? Аман жок. Карап алыңыздар. Бул жерден булдатып мен кылыш керек. Колуңар артка кетип калса, сынасыңар. Ошон үчүн абайлаш. Burada tasarrufkanda kıyın alıp otam. Alçıldı otam ben. Ağlayayım oğlum attırak.
Мощный. Тонна вал. Қарғарбы? Мұндай менде, мұндай сенде де болады. Мұндай сенде де болады. Жақшы, внимательно жазаш керек. А чтобы жақшы жазаш үшін уақытты құрықпай, жылдамдық менен шашпай, өзіңді сындырып албай, соның жазса болады. Жылдамдық менен жазайсың. Қырғындай, чувствомен, фиксация керек ең. Вот, соның. Ең соның. Болды, ондан 4 жолы. Вот, супер. Круто, да? 30, мощный счет. Болды. Еми, ушул көнүгү кандай кылып жазалыш керек? Кандай өлчөмдө деген нерсени мен сиздерге түшүндүрүп бермекчимин. Бул биздин окуучуларыбыз болот. Биздин программада дайыма иштеп, жакшы ийгиликтерди чыгарып аткан кез. Бул көнүгүүнү жазып атканда айылдан деле жазсаңыз болот. Айылдан жазып атканда кандай кылам десеңер, роликтен бирди тагып коесуңар баштагына. Роликтен бирди бул чтобы жип арканы айланыш керек. Бул жагына цементти байлайсыңар дагы, арканы да кармайсыңар дагы, эки жака мына дагы бөлүп тартып бересиңер. Бардыгы бизге ыңгайлуу болуш үчүн көргөзүп атабыз. Эң башкысы чыканакты кое бербейсиңер. Көрдүңүзбү, өзүңөргө денеңерге жакын кармалган абал. Канчалык туура жазасыңар, ошончолук булчуңдарыбыз ооздук менен чыгат дагы, ошончолук жакшы эффективдүү болот. Мандагы качественный өсөт. Анан күчтүү да болот. Бул биздин биринчи подходубуз болот. Ал эми кийинки подходко биз түйүнө чейин салганга туура келет, мага карагыла. Түйүнө чейин. Муну жазаш өтө оор, бирок техникасы туура багытта жазып аткан болсоңор, анда силерге оңой эле жана керектүү абалга жеткирет. Мынысы кетти. 1 3 Дагы эле кыймылдатпай. Бул жакты 5 жол карап жазайсыңар оң колуңарды. Бул жагын дагы 5 жол карап жазайсыңар. Өзüm salmağım da çok. 90 kilogram salmak bırak. Şişigenin bölümü bu. Može, kadın gideyim oluşu böyle. Şunday boş gerek de dostlar, şunday boş gerek. Oldun artık sonun havalda. Bilmem, sizlerge yok, ben özümü точно жагатта. Ketip yanına giyikliğe. Eң соңку көнүгүү достор. Биз жана сиз үйдөн жазай турган көнүгүү. Булар баарын үйдөн жазса болот. Бирок бул бардыгыбызда бар нерсе да. Эки столду коесуз, мына караңыз. Бул жака бут тейлесиз. Яна коебуз. Коюп туруп, акырын ылдый көздөй түшөбүз. Нормально. Ага, 30 сканчылар. Evet. Şaşpay yazaş gerek. Hayırlı kılasınlar beri, navayla basınlar. Okey dostlar. Ушундай кылып, үй шартында дагы машыгуу залдардан да жазсаңар болот. Жакшы, эң башкысы сезип, кылдаттык менен өзүңөрдү оорто албай, караңга кап келип албай, жакшы кылып жазсаңар, силерде ийгилик болот. Андыктан ушуну менен бүгүнкү биздин берүүбүз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, ошондой эле жакшы комментарий таштап турушуңарды биз күтөбүз. Кийинки берүүбүздө эмнелерди чыгарабыз, ошондой эле кандай булчуңдарга иштесек болот деген суроолорду силер калтырсаңар болот. Кийинки берүүбүзгө чейин всегда аманчылык. Like a 12.